иштеп калгым келди дейт. 600 000 сом айлыгы бар экен дейт. Биздин эсептегенде 600 000 сом экен дейт. О, жыргайым каламды ойлосом дейт, 600 000ден 300 000 налог өтөлөйт экенсиң дейт. 300 000 калат экен дейт, квартирасы аябай кымбат экен. Ар бир тамагың кымбат. Бир ичкен кофең 5 евро. Бу деген сөз эми 500 сом деген сөз да. Бир ичкен кофең. А бизге барчы, чайникти коюп коет, калашың чече бер. Каласаң көк чай, каласаң кара чай. Кыргызстанда береке бар, ушуга шүгүр дейли. Өзгөчө бул жерде береке бар экен. Аткенде береке адамдардын маңдайынан көрүнөт. Апалардын жылмайганынан көрүнөт, аталардын сакалынан көрүнөт. Кыздардын, балдардын бактылуу, бапырап барлашканынан көрүнөт. Аз келетканда бир топ балдардын бетинен өптүм. Бул кандай бакыт? Баланын жыты, бейиштин жыты деп бекер айтпайт. Японияда 2 жыл жүрдүм. Алар балдарын бирөөгө өптүрмөк турган, өздөрү да өппөйт. Ошон үчүн муздак адамдар чыгат. Кийин турмушка чыккандан кийин аялыңды японканы эркелетсең түшүнбөйт экен да. Алтынын берекем, татынакайсың, айдайсың, күндөйсүң десе калпайт болуп деген мындай карайт, мижирейт. А бизди айтып көрчү, дагы дейт, давай, дагы. Кашың карлыгаштын канатындай, оозуң оймоктой, мурдуң комуздай, жүзүң панардай, өзүң жанардай деген сөздөрдү бирок биздикилер үйлөнгөнгө чейин айтат, үйлөнгөндөн кийин комплимент токтоп калат. Ишенбесеңер сурагыла. Аялдын эң күткөнү көйнөк эмес, шуба эмес, алтын эмес, күмүш эмес, эң күткөнү жылуу сөз экен. Байкуш тамагын бычырып алып туруп, күйөөм келип бир мактап жейт экен деп алдына койсо, кабак кашты түйүп жеп эң аягына чыгып барат туруп, тузу кем экен го деп кетип калат. Сыртынан болуш ишин айтат да, тешип чык, бале жеп калды. Ошол күйөөсү башка жерге барат дагы, кафеде отуруп, бир сулуу кыз тамак алып келип берсе, ошого сөз рахмат айтат. Чоң рахмат, болсо акчасын төлөп атат. Ошол үчүн рахмат айтканды үйрөнөлү. Кайненелер келинге рахмат айтканды үйрөнөлү. Байкуш бирөөнүн кызы башка заман, башка тарбия, үйүнө батамбы деп, жагамбы деп кыжылат болуп келет. Кашкабакты түйүп алып, тарбия көргөнсүңбү, ал эле бул эле апаң үйрөткөн эмеспи деп атып, баланын жүрөгүндө сындырат, өзүндө көңүлүн калтырат, муздатат. Адамдын жүрөгү бир муздагандан кийин бир өзгөчөлүгү бар. Кийин сага кучагын ачат, бирок жүрөгүн ачпай коет. Ошон үчүн бирибизге жүрөгүбүздү ачалы мен. Дайым барган жерде балдарга тапшырма берем. Сабакты комплимент менен баштагыла деп. Мисалы, сенин атың ким, калпакчан бала? Ким, Асанбы? Асанга а кеткен жакшы сөздөрдү айткылачы. Асан, сен акылдуусуң. Асан, сен адеттүүсүң, айбаттуусуң. Кызым, сенин атың ким? Зирегүл. Зирегүлгө айткылачы, кандай кыз? Зирегүл, сен зирек кызсың. Жо, зээндүүсүң. Залкарларды төрөп тарбиялап бересиң. Күндү ошентип баштагыла деп айтам. Анткени адегенде сөзү болот, андан кийин өзү болот. Бизде көбүрөөк чочкосуң, эшексиң, адам болбойсуң деген сөз болот. Мээси жок. Мындай неңкем, мунун не 4 колу барбы, 2 башы барбы деген сөз болот. Ошого адегенде сөзү болот, андан кийин өзү болот. Жакшы сөздү аябай эле коелучу. Сөз акысыз. Алла Таала сөздү акчага бербейт. Эгерде сөз менен аба эйинсадай сатып алганда, анда биз кандай болот элек билбейм. Ушу жылуу сөз айткандан коркобуз да. Сеймок Бейшекеевдин бир бар, жылмайып качты кага, жылуу сөз айтчы мага. Жылуу сөз таркай берсин, ынтымакта таркайт, берекеде таркайт, ооматта таркайт, дөөлөттө таркайт, кадыр баркта таркайт, нурда таркайт. Эми ушул нерсени силерге айтып алайынчы, парламентте айтпасам да. Ал жакта каалаганда чыгып сүйлөй албайсың, жазылышың керек. Мен жазылдым эле, ушунчалык бат жазылып отуруп 28-чи жолу жазылдым. 26 адам сүйлөдү. 27-чи Бакыт Сыдыков болду, 28-чи мен болчумун. Ошол жерде депутаттар ой бүтүрөлдү деп туруп бүтүрүп койду. Алла Таала каалаган жок мен сүйлөгөнүм. Балким сууну сиңген жерге төк дейт, сөздү уккан жерге айт дейт. Ошол сыяктуу балким Алла Таала каалагандай бир хикмат бар, данышмандык бар. Бирок бүгүн айтып калайынчы. Кудай бизди текебердиктен сактасын. Чымчык аспанга канчалык бийик көтөрүлсө, ошончолук көзгө кичинекей болуп кете берет. Адам өзүн канчалык бийик көрсө, башкалардын арасында кадыр баркы төмөндөп кете берет. Сен канчалык кыйынсыба, ичиңди жарса эмне чыгат, улуу сөздү уят жок. Ошону айтып коеюн. Эмнеден жаралдың эле бир эстеп койчу, ошону айтып коеюн. 3 күн талада жүрүп тишиңди жубасаң акыбалың кандай болот, ошону айтып коеюн. Кудай бетин нары кылсын, көз өтүп кетип 3 күн көмүлбөй калса акыбалы кандай болот. Биз тебелеп турган чөп бир кезде биздин үстүбүздө өсүп турган болот. Азыркы биз тебелеген чөптөр да бизден бийик. Эмне бизге кыйынсыйбыз? Кудай бизди текебердиктен сакта. Бай адам текебер болот экен, бий адам текебер болот экен. Кудай ошондон сактасын. Бул жакта мен өзүм айтып атам, башка эч ким айткан жокмун. Анткени өзүмдүн напсым өзүмдө турат, өзүмдүн кулагым өзүмө жакын, өзүмдүн көзүм өзүмө жакын. Өзүмдүн сезимим өзүмө жакын. Ошон үчүн бирдекени айтканда бирөөгө айтпа, өзүң айта бер, өзүң айта бер.
Адам эмнени көп айтса ошол жашоосуна келет. Эмне үчүн биздин балдар 16-га чыкканда дароо Россияга кеткиси келет? Анткени атасы менен апасы отуруп алып россиянча сүйлөшөт. Түкүнчөнүн баласы барып келиптир, болуп кетиптир, келип машина алып бериптир, апасына тикинчи алып бериптир, ысыкөлгө апарып эс алдырыптыр. Бала угуп, кулактан кирген сөз жүрөккө сиңет, жүрөктө сиңген нерсе амал болуп кайра чыгат экен. Тилеги бирөө эле окулат экен. Окубайм, китебимде кереги жок, математикаңда кереги жок. Бүтсөм, паспортты алсам, Москвага барсам. Бирок Москвага барганда доллар жабаткан жок. Аякта деле кыйын турмуш. Кыймылдабасаң, аракет кылбасаң, аманатка кыянаттың боло турган болсо эч жерде жарытпайсың.